Жаз келди, айымдардын майрамы башталды. Амансыздарбы жалпы Жумурай журт тест кабардын көрүүчүлөрү? Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге ушул гүл темасы боюнча азын оолак кеп козгойлу. Андан кийин баарыңыздарга белгилүү чөжө чарбасы менен таанымал болгон Гүлжан эженин короосундабыз. 20 сомдугу дагы бар экен, мына гүлдөгөндөрү канча? Кымбат эмеспи? 350 сом экен. Подарочный пакеттер менен беребиз. Кааласаңыздар мындай идиштерге отургузуп беребиз. Мына бройлерлер азыр аябай көп, бүгүн сатыкка бүтүп кетти. Учкада ушундай мындай 2 айлыктары бар. Калоочуларга ушинтип чоңойтуп дагы сатабыз. Ошо эл катары, базар катары алабыз. Бирок силерге жакшы жагы оптум тапшырасыздар. Оптум аласыздар. Туура эле. Барыңыздар, чоңойтуңуздар, күзүндө мага кайра алып келиңиздер. Барыңыздарды ушул жерден күтөмүн сиздерди. Андыктан жөн отурбай азыртадан иштеп калыңыздар. Убакытты текке кетирбеңиздер туугандар. Жаз келди, айымдардын майрамы башталды. Амансыздарбы жалпы Жумурай журт тест кабардын көрүүчүлөрү? Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге ушул гүл темасы боюнча азын оолак кеп козгойлу. Андан кийин баарыңыздарга белгилүү чөжө чарбасы менен таанымал болгон Гүлжан эженин короосундабыз. Бир аз гүлдөрүнү реклама кылабыз дагы, андан кийин дагы ошо сиздер билген чөжөлөр темасын козгойбуз. Анда видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Биз сиздерге толук маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Гүлжан эже сөз сизден болсун. Амансызбы? Ассаламу алейкум Сыймык, жакшысыңарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кызматка чакырган экенсиз. Ооба. Сиздерди кайра эле биздин үйгө куш келипсиздер демекчимин. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен бүгүн бир аз болсо дагы гүл боюнча айтайын деп отурабыз. Буюрса жаз алдында апалардын, эжелердин, бул кыздардын майрамы келе жатат буюрса. Баарыңыздарды аял заты чын жүрөктөн, баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге окшогон эркектер, сиздерге окшогон аталар, апаларды сүйүнтүш үчүн ушундай гүлдөргө көңүлүңүздөрдү бурайын анда. Кана эмесе кандай сорттогу гүл, канча сомдон, анан дайым эле сатасызбы же март ичилеби? Кандай? Бизде негизи аз-аздан болуп сатылат. Анан мартка дагы азыр ишканалар, мисалы үчүн окуу жайлар, ушундай жерлерге кимдир бирөөлөр подарка издеп жатса, биздин үйдө, биздин короодон алып келсеңиздер болот. Калоочулар үчүн ар кандай мынанчы белектерди кылып туруп таркатсаңыздар болот да. Калоочуларга дүң бада, чекене бада дегендей ушундай оригиналдуу деп коебу, өлбөйт, солубайт дегендей үйгө бир сонун болуп, гүл деле жакшы да, кислород бөлүп чыгат дегендей, абаны тазалайт, үйгө кооздук, сулуулук тартуулайт дегендей ушундай гүлдөрдү подарка кылсаңыздар болот демекчи. Туура эле, жакшы жери бул соолубайт, анан кийин жакшы караган болсоңуздар, кийинки жылы деле буюрса сиздерге жакшы бажырайып ачып, кубантып, настроениеңиздерди көтөртүп бергенге жардам берет. Ооба. Баалары канча болду? Мына ушулар канчадан баштап канча сом? Бизде 200 сомдон башталат, негизи 200 сомдон 350 сомго чейин гүлдөгөн гүлдөр бар. Калоочуларга канча кааласаңыздар, ишканаларыңыздарга ушундай жеткизүү белектерди эме кылабыз, уюштуруп беребиз калоочуларга. Анан кийин үйдө өстүрөм десеңиздер, ага дагы жөжөгө келгенче алып кетсеңиздер болот. Анан декоративный гүлдөрүбүз бар, бизде бир аз эле бар. Негизи үйгө кое турган кандай гүл издесе туугандарыбыз бизден алып буйрутмалар менен алдырса болот. Жакшы, өтө сонун. Эми булар мына ушул түбөктөгүлөрдүн баалары 300-350 сом экен. Арасында 320 сомдугу дагы бар экен, Мына гүлдөгөндөрү канча? Кымбат эмеспи? 350 сом экен. 300 сомдон. Буюрса алып кете бересиздер. Сонун подаркада, бул деген аялдар үчүн сүйүнүп калабыз да. Бир аз эле нерсе менен сүйүнүп калабыз. Буюрса. Эми ушул видеону көргөндөн кийин келиниңиз мага кана дебесе эле, бересиз бизге дагы кичине арзаныраак кылып болсо дагы. Болду, мындан алабы. Буюрса. Келинчегиңе. Султан айымга ушул гүл буюрса белекке келди мына Гүлжан эжеден. Жакшы. Эми бул жакта дагы ошол глаксиния деби, не дейт? Ооба, ушул көрүп тургандай ушул гүлдөгөн гүлдөр бизде булар Өзбекстан жергесинен алып келинип сатылат. Бирок Өзбекстан болгон менен биздин абага жакшы эле туруктуу болот экен да, көп деле өлбөйт экен. Биз байкадык.
көп деле өлбөйт экен, бирок көпкө чейин жакшы карасаңыздар, уход кылсаңыздар жакшына болуп гүлдөп турат экен да. Эми гүлдөгөндү сүйүүчүлөр үчүн да, анан кийин бизде Жакшы. мындай декоративный дегендей арчалар, чоңдору деле азыр алып чыгып калыптырбыз үйдө болчу. Ушундай женский, мужской части деген ар кандай эмедеги мындай декоративный. Мисалы мен Жакшы. декоративный жакшы көрөм да, үйгө алып кирип эме кылсаңар, бул ончо деле өлбөйт. Мисалы гүлдөргө, мына гүлдөрдү караш керек да, бир аз уход болбосо гүлүн таштап коет. Булар деген эме болот. Гүлдөй тура берет, бирок жапжашыл болуп, Жапжашыл болуп, тазалап. туура, эң туура. Эми булар ошо мынау алдыбыздагылар 300-350 экен, булар деле. Ооба, 300. Бул жакта мына 730 сом дейт, 730 сом дейт. Булардын аталышы кандай эле баягы? Женский часть, мужской часть деп ушундай өзүнүн ар бир өзүгө жараша аттары бар экен. Эми бул аз эле жери да, анан сиздер үчүн дагы кааласаңыздар, мен жекеме жазсаңыздар, кандай гүл бар десеңиздер, издесеңиздер, ошону тартып көргөзүп беребиз. Сонун. Эң главный бизде азыр 8-мартка аталар подарка издесеңиздер, подарочный пакеттер менен беребиз. Кааласаңыздар, мындай идиштерге отургузуп беребиз. Ушинтип алып барсаңыздар, сонун эле подарка болот деген ойдомун. Жакшы. Айрыкча бүгүнкү берүүбүздүн кайрылуулары көбүрөөк аталарга, мырзаларга экен. Мырзалар, үйдө отурган жеңелерибиз, эжелерибизге чөжө алып берип коюңуздар. Анан эртеңки 8-мартка гүл алып берип коюңуздар. Эми көбүнчө ушу эркектерге кайрылуу. Мырзаларга буюрса келиңиздер, Гүлжан эженин гүл бакчасынан гүлдөрдү алып, анан доставка дагы барабы? Ооба, жөнөтүүлөр бар. Азыр эми Яндекстен оңой эле болуп калды. Шытыр, Мбанк анан Мото. Болду, ушул эки тема менен эме кыласыздар. Бул жакта мына 1400 экен, бул жакта 1000 сомдуктар бар экен. Ооба, ар кандай. Демек 800-900дөн башталып 1500 сомго чейин экен да. Ооба. Жакшы. Эми гүлдү кечке чейин айта берсек, сөз аябай көп. Азыр эми биз сиздерге чөжөлөрдү дагы айтып жетишип калалы. Аны зериктире бербейли. Андыктан чөжө каналга жүрүңүздөр. Сиздер көрүп турган ушул гүл сиздерди күтөт. Алыңыздар, заказ кылыңыздар. Буюрса биз эми Гүлжан эже, жүрүң, чарбага кирелиби? Буюрса. Чөжө чарбага. Жүрүңүздөр. Жакшы жери Гүлжан эже көпчүлүккө үлгү. Үйдө олтурбай, жөн отурбай. Ушу үйдүн жертөлөсүн ушундай чоң бир бакчага айланткан да. Чарбага. Акырындан башталып атат буюрса. Негизи иштейм десеңиздер, кайсыл жерде иштесеңиздер деле майын чыгарып иштесеңиздер болот да. Азыр мисалы үчүн күн суукпу, эшикте азыр февраль айы суук, өтө ысый элек да. Ушундай мезгилде мен барыңыздарга сунуштамакчымын жөжөлөрдүн бройлер түрүнүчү. Бройлер түрүнү. Бройлер. Сиздерде дагы шарт болсо керек, балдарды карап отурган айымдарга айтмакчымын. Любой жерге главный свет жетсе, тооккана болобу, малкана, любой жерге светти коесуздар дагы, мындай брудерлерди коюп туруп эле. Ушуларды коюп туруп эле. Анан кийин бизде азыркы күндө эт проблема болбойбу? Эт проблема эмес, болгону кымбат. Кымбат. Ошону сиздер баланы караганча эле ошого салып жөжөлөрдү баксаңыздар да. Эт багытында жөжөлөр бар. Мисалы бройлер деген жөжөлөр. Ошолорду багып, салып сатсаңыздар дагы өзүңүздөрдүн бала чакаңыздар менен кеңири жегенге дагы бир аз менет кылып иштеп сатсаңыздар болот. Сонун, бирок мындай аралашып жүрүп эле булар чоңоюп, ооба, эт багытында болуп, союшка жарап калат да. Жакшы жер. Калоочуларга ушундай бройлер бул жактабы? Мына жакта мисалы көргөзөйүн да. Мына бройлерлер азыр аябай көп, бүгүн сатыкка бүт кетти. Булар дагы даярып турат. Бройлер издегендер үчүн бизде коп 500 деген түрүнөн бар. Баасы 100 сомдон болуп атат азыркы күндө. Бирок булар вакцина болгон, крупный өзүңүздөр байкагандай чоң эмеси. Буну сатканга дагы жакшы экен негизи. Бройлеринде көп түрү бар да. Көп түрү болгондо бул именно ушул коп 500 дегени чоң болот экен да. Бакканда мындай объем болуп, товарный вид жакшынакай болуп чоңойот экен да. Ушуну издесеңиздер, бизде бар азыркы күндө ар бир жума сайын бизде коп 500 чыгып атат. Калоочуларга бар. Жакшы. Өтө көп количествода чыгат. Болгону сиздер эрте бизге заранее заказдарды, буйртмаларды берип ала аласыздар.
Эртерээк кыймылдаңыздар. Жешип калыңыздар. Анан дагы айтып кетсем, бизде аралаш жөжөлөр дагы чыгып атат. Аралаш жөжөлөр бирок 1 ай мурда заказ бересиздер. Андан кийин 1 айдан кийин колуңуздарга тиет, алып кетесиздер. Болгону бир аз күтүшүңүздөр керек. Эрте бизге заказ беришиңиздер керек. Бүгүн мына жөжөнү көрдүңүз, эртең алып кете албайсыз. Буну болгону 1 ай мурда заказ бергендер гана алып кете алат. Ошондуктан эртерээк заказдарды берип, брондосоңуздар сиздин колуңуздарга тиет. Бизде ар бири азыр көптөгөн бройлерлер турат бизде. Мына. Бройлерлер көп бизде. Көп экен, Ушулардан сиздер дагы алып бакканга өтө жакшы шарт возможностуңуздар бар. Болгону каалоо болуш керек. Каалоо, андан кийин иштөө керек да. Мээнет кылсаңыздар эле бардыгына жетишесиздер. Билбейм кантип багам дегендерге бизге кайрылсаңыздар, кантип бага турган жолун деле көргөзөбүз. Консультация, бекер, дары-дармеги, наркы берки, бардыгын ушул Гүлжан эжеден эле билип алсаңыздар болот. Өзүңүздүн WhatsApp группаңыз бар, Кардарлар менен. Кайтадан байланыш бар да. Бизде ким жөжө алса, ошолорду гана кошобуз, ошол жактан гана сүйлөшүп бир кеп кеңештерди айтып турабыз. Буюрса. Сонун эле. Бул эми жакшы нерсе да, баягы жеткендин бири дейт. Ооба. Кем болбойсуздар, дайым чөнтөгүңүздө акча болот. Бир конок келип калса, срочно сойсоңуз эт болот да. Эт болот. Азыркы күндө жаз мезгили башталганга чейин, азыркы күндө жаз мезгилге чейин азыр бош отурабыз. Азыр багып койсоңуздар, булар 1,5-2 айда союмга жарайт. Жазда уже иштери башталып кетет дагы. Чөп деген бар да, бизде чөп чабык деген бар. Ошол мезгилде усталарды бага турган мезгил болот. Усталар башталат жазда. Ошолорго даяр союп морозильниктерге туздап салып койсоңуздар, туугандар, барыңыздар эле. Анан эт. Азыр 700 сом болуп 1 килограмм этчи. Сиздер буну отуруп эле багып коесуздар. Анан даамы жок дегендер үчүн да бир айтып коеюн. Даамы жок болушу мүмкүн, бирок 1 ай бою өзүнүн жемин берип, 2-чи айдан баштап бизде оштор накашак дейт, жүгөрүнүн майдаланган дробленый. Ошону берсеңиздер, домашний тооктун эле даамы келет экен. Өзүнүн жемини берип баягындай B1, B2, B3 кылып баксаңыздар, анда бир аз даамы өзгөрүлөт экен. Болгону жүгөрүнү талкалап 1 ай бою өзүнүн жемин, андан кийин жүгөрүнү, анан сыртка чыгарып баксаңыздар, бройлер кайдимки эле домашний болуп даам берет экен. Түшүнүктүү. Сонун. Анан 3400, 2000 канча эле мыналар? Булар 6 жылда кымбаттады. 6 жылдан бери 3000 сомдон сатып атканбыз. Быйыл 6-жылы 400 сомго кымбаттады. 3400 сом, 2900 сом. 2900. Түшүрүп бер дегендер үчүн сразу түшүрүп жазып айтып койдук. 2900, 3400. Магазин сыяна. Кыскасын айтканда, ошол чөжөлөрдү багуучу жакшы капас. Капас, мындайча айтканда. Үйү да. Үйү. Жакшы эми азыр эрте менен келсекчи. Эрте менен ушу оозду жаап эле нары бери келсек, таң эми сүрүлүп баштаганда эжем суланып кылып атат да. Карасам, мага очередь жеткирей эмес. Бир 30 адам кезек күтүп калыптыр. Анан азыр эми аларды кетиргенден кийин Гүлжан эже экөөбүз мына сүйлөшүп аткан учурубуз сиздерге маалымат берип, демек суроо талап ошондой экен. Сиздер дагы жетишиңиздер. Эртерээк брондосоңуздар ошончолук өзүңүздөргө жакшы болот. Эртерээк багып чоңойтсоңуз, эжем айткандай, уста жоктогондо, уста баягы курулуш куруп атканда, чөп чабыкта өтө сонун пайдасы тиет. Азыр эми бул бройлердин баалары 100 сомдон болуп атат, Азыркы күндө вакцина болгону 100 сом, 100 сом. Бул коп 500 деген породасы. Анан эми азыр заказ берсе, 1 айдан кийин келсе, ошол эле баа болобу же кымбаттап же арзандап кетиши мүмкүн? Арзандап кымбаттап кетиши мүмкүн. Анткени булар чыккан процентине жараша арзандап кымбаттап турат. Бизде жумуртка келет да Кыргызстанга. Ошондо кымбат алса кымбат, арзан болсо арзан болуп эме болот. Бирок анча-мынча акциялар кылып турабыз, көп кымбаттабаганга аракет кылабыз. Элдин кыйнабагангачы, эми өзүбүздүн процентин алабыз да, калганын сатабыз. Туура. Эми сизге кайсы чөжөлөрдүн түрүнө заказ берсе болот? Азыр таныйман мен. Азыркы күндө март айына аралаш чөжөлөрдү март толуп калды. Бройлерге берсеңиздер болот, адлерге берсеңиздер болот, кучинскийге берсеңиздер болот. Анан жерсилерде азыраак болуп атат. Анан кызыл тоокторго бизде мына тоджон аябай жакшы болду го. Ошонун аргындашып кеткен кызыл, байсары, тоджон ушулар бир короодо жүрөт. Кучинский, юбилейный. Ошолорго заказ берсеңиздер болот. Баалар 90 сомдон, 100 сомдон дегендей эл катары эле сатылууда. Өрдөк, каз, индюктарчы. Өрдөк, каз, индюк булар буйруса
апрель айынан башталат. Апрель Апрель, айынан. май болот. Сезон болот экенде, азыр алар суук мезгилде жок алардыкы. Бирок азыртадан буйрутма берип кое берсин, Азыртадан буйрутма албай атабыз. Азыр болгон тооктун бүт пародаларын алып, ошолор менен иштеп атабыз. Буйруса ошолорго. Жакшы, сонун. Анда бул тарапка бир өтөлү. Анан айтмакчы, сиздерден көпчүлүк мезгилде биздин буйрутмалар берилгенден кийин өз элерине жетпей калат. Анткени аз чыгып калганын себебинен көпчүлүк мезгилде жетпей калат. Ошону пайдаланып, учурдан пайдаланып, жетпей калган жарандардан кечирим сурамакчымын да. Ушундай ситуацияга туш болуп калдыбыз анча мынча. Ар кандай болот да эми. Жаман ойдо болбоңуздар, буйруса алдабай өз убагында жеткизгенге аракет кылабыз. Сиздер көпсүздөр. Гүлжан эже бирөө. Көп болсо бала чакасы менен жездем менен кичине неме болушу мүмкүн, бирок сиздерге чындыгында физически дагы жетишпейт. Наркы тараптан келбей калса, жумурткалар эми ачпай калса, ал эми Кудайдын иши. Ооба. Туура түшүнүп коесуздар. Бул не деген? Бул адилердин мисалы үчүн адилердин чоңоюп калган пародаларына учту да. Ушундай да эки айлыктары бар. Калоочуларга ушинтип чоңойтуп дагы сатабыз. Калоочуларга ушундайлар дагы бар. Анан булар 400 сомдон. 400 сомдон. Анан калоочуларга да эми караңыздар, өзүңүздөр деле ушинтип багып алсаңыздар, оп-оңой прям. Мына брудерге саласыздар, лампочканы саласыздар, жем суусун коесуздар, буйруса 2 айдан кийин ушинтип өзүңүздөркү да чоңоюп калат. Эч качан коркпой бага бериңиздер. Бул домашний жумуртка болуп турат, бир тамак. Этин сойсоңуздар, эти дагы бир сонун тамак. Балдарга адал дегендей, сонун кылып, гриль кылып берсеңиздер болот дегендей, шорполор ям ширин. Ушинтип багыңыздар, өзүңүздөр деле аракет кылыңыздар, бизге буйрутмаларды бериңиздер, жөжөлөрдөн алыңыздар, отурбаңыздар. Сонун. Анан жакшы жери, Гүлжан эже сиздерге бир күндүк, 2 күндүк чөжө берип атат го. Аны сиз 6 ай багасыз. Балким 9 ай багасыз. Кыш келгенде пулдаш керек, акчалаш керекпи? Бардыгын сатсаңыздар, эжем алат. Кааласаңыз союп даярдап алып келиңиз, бирок өзүн алып келсеңиздер, өзү жакшына кылып, ойдогудай кылып сатып алат кайра. Өтө сонун бизнес. Ошол жагы бар буйруса, ошону свежий 1 жылдык эмес, 6 айлык, 7 айлык кылып туруп алып келсеңиздер, кайра алабыз буйруса. Анын акчасы канча деп айтышыңыздар мүмкүн. Ошол мезгилде мисалы азыр кымбат, күзүндө арзан болуп кетиш, инфляция болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ошо эл катары, базар катары алабыз. Бирок силерге жакшы жагы оптум тапшырасыздар. Оптум аласыздар. Туура эле. Акчасын. Сонун. Мына ушу чөжө багууда эмне керек боло турган болсо, бүт баарын ушул жерден базардан дагы арзанбы же базар ценасындай эле? Билбейм, айтор салыштырып көрүңүздөр. Мисалы мыналар бизде 80 сомдон да жем идиштери. Мыналар мисалы кайсы жерде кандай сатылат, аны барып кызыгып деле көрбөп турмун. Мыналар 85 сомдон да. Анан 150 сом, 140 сом ушундай өзүбүздүн процентибизди коюп туруп эле сатып атабыз. Убактыбыз кетсе кетсин, бирок мен ушуга бир кызыгып калдым. Бул баягы каптардыки. Каптардын уясы. Каптардын уясы, жумурткалары. Ушуга басабы? Кызыккандар бар экен да, кичинекей балдар каптарды эме кылышат экен, базарга апарып сатып, ушинтип, аны ушинтип каптардын эмеси болуп калат. Тооктун деле бир мындай роддомканасы кылып койсо болобу? Болсо керек. Тоок ошого окшоттум эле, көрсө каптардыки. Каптардыки бул. Тооктордук отдельно бар, аларда сатыкта бар, асты көнүп калыптыр. Жакшы. Ошо. Гүлжан эже, көпчүлүгүнө үлгү болосуз да, чындыгында. Рахмат. Мотивация алыңыздар, кылыңыздар. Айыл жеринде болсоңуздар, сиздерде өтө мүмкүнчүлүк жакшы. Бирок эле ушу ити куштан эле кичине коргоп турсаңыздар эле болду. Жерикенендер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Андыктан чамдаңыздар, чалыңыздар, заявкаларды бериңиздер. Гүл алам дегендер кайрылыңыздар, чөжө алам дегендер кайрылыңыздар. Биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Буюрса орзоңуздар кабыл болсун, жеңил өтсүн. Эми эркин микрофон сизде. Азын алак кичине маалымат, жыйынтыктоочу маалымат айтсаңыз. Сиздерге дагы айтмакчымын, аралаш жөжөлөрдү бакканды токтотпоңуздар. Багыңыздар, чоңойтуңуздар, күзүндө мага кайра алып келиңиздер. Баарыңыздарды ушул жерден күтөмүн сиздерди. Андыктан жөн отурбай азыртадан иштеп калыңыздар. Убакытты текке кетирбеңиздер, туугандар. Баарыңыздарды аман эсен көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Баса, мен сиздерге дагы бир нерсени эскертип айтып өтөйүн. Башында дарегин айтпай калыппыз, бирок ош дедик. Резиденция
төрөт бөлүмү тарапка, төрөткана тарапка бурулгандагы трансформатордон кийинкиде оң жакка бурулган көчө. Резиденция 10/2 буюрса Гүлжан эженин үйү. Келе бересиздер, чала бересиздер. Бул видеону максималдуу түрдө ушу канаттууларга, үй чарбачылыгына кызыккандарга жөнөтүп коюңуздар. Сооп ишке сериктеш болобуз. Анда келиңиздер, өнөлү, өсөлү, жөн олтурбайлы.